ушундай жок да эч жерде. Өзүм ойлоп тапкан. Кулакты жабат бул. Кийип көрсөтөйм. Мына да кулак жабат болчу. Менин атым Жаңыл. Ошо кол өнөрчүлүккө кызыгып калганымдын себеби мен бала кезде апама көп жардам берчимин. Апам айылдын иштүү ишчиси болгон. Ошо дайыма жүн менен алектенчү. Кийиш шырзактарды жасап, ошо бала чакта ошо баладай болуп ойнобой көп жардам берген үчүн ушул ишти мен 28 жыл дар чөкпөй иштесем дагы бул ишке кызыгып калып, анан ошо баштасам эле бат алып кеттим. Мен жүндү кийишти ушул тандап алган себеби бул адамга өтө пайдалуу, ден соолукка да пайдалуу, кийсе жылуу, кышында жайында кийсе салкын. Ошон үчүн мен муну аябай пайдалуу экенин билип, ошол баш кийимди, жалаң баш кийимди тандап алдым. Жасаганда болсо тиги Гүлнара деген эже бар. Ошого мени үйрөттү. Ошол колгап, шляпа, беретка, ошол шапка, ана шарфтарды ошол Гүлнара эже үйрөттү мага. Биз жүндү алабыз дагы биринчи күнү тазалап, анан краскалап алып, боеп туруп, анан кийин экинчи күнү баштайбыз. Жүндү болсо меренос койдун жүнүн Мариана деген кыз бар, Кыргызстан боюнча аябай жакшы жүн чыгарат. Ошондон алам. Ал жүндү алып келип туруп, анан ошо бир күн кечке боеп, кургатып, экинчи күнү анан баштайм. Боеп, ошо кайнатып 1 литр суга. Кайнатып туруп, 1,5 чайный ложкадан салып туруп, анан кайнатып, анан 15 мүнөттөн кийин 1 столовый ложка уксустан куюп туруп, анан кийин анан жүндү салабыз. Анан 10 мүнөт кайнатып туруп эле алып чыгабыз. Ошондо жакшы кирет. Анан краскада жакшы краска алыш керек. Ошо краскалар менен боёйбуз. Жүндү боелгондон кийин, кургагандан кийин анан ушундай шляпаларды ошол жасайбыз. Мен эми мастер-класс көрсөтүп берейин. Мен ушу жүндү эми 2ге бөлүп алдым. 2ге бөлүп туруп, муну мен азыр 5ке ченейин. Бул 50 граммдан чыгыш керек бир тарабы. Нар жак тарабы да 50 грамм болуш керек. Bir шляпага 100 грамм кетет. Азыр мен шляпа жасап атам. Тегиштеп туруп эле муну баарын бирдей кылып байкап көрөбүз мындай кылып. Мен мына жидкостьну колдоном, себеби дегенде бул жүндө да май болот да. Ошо май кетсин деп мен ушундай маломоющий ушуну колдоном. Бул өтө жакшы. Майындагы жүндө да май болот. Ошо жүндүн майы дагы кетип, анан жакшы отурат. Жакшы кирет. Анан жылтыракты мынтип жаап туруп, анан кийин ушинтип үстүн жылмалап кечке ушуну отура ушундай кылып. Мен элдер мисалы үчүн кесип салат экен. Мен кайчыны тийгизбей жасайм. Кайчы менен кеспейм. Өзүн түстөп, формасын чыгарганга аракет кылам да. Жана 2 бөлүп алган жерим бул. 2 бөлүп алган жеримди кайра мындан отурсам. Бул жагына көбүрөөк болчу жүндөр. Биякта азыраак кылганга аракет кылабыз. Көп убакыт талап кылып аракет жасап, анан чыгарабыз. Бир чети өзүбүз көрсөткөнүбүздө жакшы болуп атат. Алып сатар дегендер да көп болуп кетти. Убакыт болсо эле жасай берем, күнүгө деле жасай берем. Если выставкада болсок, ошол убакта жасабасам, башка учурларда дайыма жасай берем. Түнгө чейин деле жасаган убактым болуп калат. 3-4 саат. Буга аябай сүйүү талап кылат экен. Ошо сүйүү талап болгондо аябай уктабай калган күндөрүң деле болуп калат. Кечке белип кетип жасайсың да. Мен өзүм жакшы көрүп эле ошо идеялар бар, өзүм ичимен чыгат. Эч кимдикине окшоштурбайм. Мындай карайм кээде интернеттен, бирок таптакыр окшоштурганга аракет кылам. Өзүм ошо бренд ойлоп тапкан 2 бар. Бирөө беретка, бирөө болсо шапка. Гүлдөрдү ушу ойлоп таап эле ичимен ошо идеялар келип, анан кой ал жерин мындай кылайын, мындай жалбырак кошоюн, мындай чөптөрдү аралаштырып коеюн, чөп сыяктуу мындай. Ушул идеялар келет да. Ошолорду эле жабыштырып, ошо анан анча-мынча сарафандарды кое калып туруп, анан дагы бир гүлдөрүн чыгарып, ошо ар кандай идеялар келгенде ошолорду анан колдоном да. Эми буга гүл салып коеюн деп атам.
Мына мен буундай алып коюп кетем. Анан сарыдан коем. Шакек жыгылып турбайсызбы? Шакек жыгылып турат. 3 кило алайын. Анан жалбырак бастырып коем. Колдон кайра. Бул гүлдөрдүн тууралап алабыз дагы. Анан кайра жаап туруп. Мына дагы ушинтип отургузуп бүткөндөн кийин үстүн жаабыз. Жаап туруп печке сылайбыз мынтип. Суусу билинет. Суусу отургандан кийин анан чекесин өзүнчө кайрабыз. Өбөлүктөгөнгө азыр убакыт келди. Азыр муну өбөлүктөп 20 жолу. 2, 3, 4. Самынын чыгардым, ысык сууга жууп туруп, бир аз самындарын чыгардым. Анан бир аз да кириш керек. Ошон үчүн ысык сууга жууп, азыр муну өзүнчө өбөлүктөйм. Өбөлүгү жок эле өзүн өбөлүктөйм кечке. Ачтым мунун ичине бири-бирине жабышып калбаш үчүн ичин текшеребиз. Анан чекесин түздөйбүз мынтип. Муну дагы бир топко иштетиш керек. Жакшылап иштетиш керек. Иштелгенде бир аз кичирейет. Кичирейгенде анан бул калпка салабыз. Калпка салып туруп анан муну дагы жакшылап тегерегинен иштетип, чекелерин түздөп, мунун баарын тегиз кылып түздөп, андан кийин даяр болот. Азыр жакшы иштетиш керек, ошондо кичирейет бул. Ушундай шляпа болуп чыгат. Бир аз дагы иштетебиз. Ага да убакыт керек да. Иштетип туруп, анан кийин ушундай шляпа болуп чыгат. Анан асыр шүгүр. Азыр кардалдарым көбөйүп калды. Барган сайын мындан да жакшы жасаганга аракет кылып атам. Мен ар бир ушу жасаган шляпаларымы ушинтип өткөн сайын дайыма толуктап турам. Ушинтип ар бирин келгенден кийин выставкада ушинтип жайып коем. Формасын жоготпош үчүн, буруш мондай жашнакай болуп туруш үчүн баардыгын жайып коем. Анан ушул ар бир убакта жасалган булар. Улам өткөндө постоянно толуктап турам. Мынауну мен бренд кылып чыгардым. Мына бул арты мындай болуп, формасы ушундай. Бул кулакты жабат. Муну кийип алса давлениега нормализовать этет. Давлениега өтө жакшы. Баш ооруга жакшы. Негизи жүн бул ден соолукка өтө пайдалуу да. Кышында кийсе жылуу болот, тердетпейт, чайында тердетпейт, салкын болот. Ошон үчүн мен өтө бала кезден эле мен ушу кийимди кийгенди өзүм да жакшы көрчүмүн. Ошон үчүн мен ушу баш кийимде баш ооругандар көп го. Давлениясы барлар бар, ошолорго көп өтө пайдалуу да бул кийип алсачы. Көбүрөөк жасаганга аракет кылып атам. Мисалы үчүн оймого көп кол өнөрчүлөр келет. Казакстан, Тажикстан, Өзбекстандан келишти. Ошондо мени Казакстанда суранышты. Келип бизге көрсөтүп кет, бул бренд шляпаң бизди кулак жапкан аябай жакты деп. Октябрдын аягында барып мастер-класс көрсөтүп, анан барып выставкасына дагы катышып келдим. Өзүбүздүн баалуулуктар, конечно, сонунда бул өз баалуулуктарды өздөштүрүшүбүз керек. Мисалы үчүн жаштарга үйрөнөм дегендерге бекер үйрөткөнгө аракет кылып атам мына. Мисалы үчүн ошо жаштар келип үйрөнүп кетсе, аябай эле жакшы. Биздин Кыргызстандын келечеги болуп, мына кол өнөрчүлүгүбүз өнүгөт. Баш кийимдерди биз чет өлкөдөн дагы сонун кылып жасаганга аракет кылабыз. Жаштарга үйрөтсөм дейм, биз өзүбүз деле жашыбыз келип калды. Жалаң жаштарга үйрөтүп, өзүнүн баалуулуктарды таштабай ошол үйрөнүп кетсе деген тилегим бар менин эле. Мен ушул акыбетимге айтып, бул жасаган иштеримдин баардыгын ушундай барган жерде көп сыйлыктарды, мондай медалдарды алгам. Неме алтын ийне дегенди тапшырган. Айыл чарба менен промышленный палата өкөөнүкө. Ошол иш чараларына катышып ошолорго мүчөмүн. Мүчө болгом, ошондо күбөлүк алгам. Мен келечекте ошо ишканаларды ачкым келет. Кардалдарым көбөйсө ошол үйрөнөм деген жаштарды үйрөткүм келет. Келечекте андан да Кудай буйрса, андан да көбүрөөк жасап, дагы идеялар келсе дагы көбүрөөк жасаганга аракет кылам.